Здесь главное именно силердин деңгээлиңер, азыркы учурдагы деңгээлиңер кайсыл жерде жана кайсыл деңгээлде үйрөнөйүн деп жатасыңар. Например, если это просто разговорный русский язык, просто разговорныйга керектүүбү, или это углубленный русский язык. Все зависит от этого. Но самое главное здесь даже дело не во времени, убакытта эмес. Главное это старание и желание учащегося. Ошол окуйм дегендин каалоосунан жана аракетине жараша. Кээ бирлер разговорный русский язык, например, если возьмем разговорный русский язык, сильное желание и прям аракети менен 2 айда прям сонун деңгээлге жетип, они могут без проблем общаться. А бывает, человек 5 месяцев ходит, иногда не ходит, иногда учится, иногда не учится. И результат тот же, да, ошол сыяктуу эле. Главное не время, главное желание и старание, аракет. Эгерде орус тилин түшүнүп туруп, бирөө орусча сүйлөгөндө же суроо бергенде толук түшүнүп, бирок жооп берүүгө болгондой проблемалар болсо жооп берипти, то есть толук оюңду билдире албай или просто эле уялган. Мисалы үчүн уялганга келсек, же тартынганга келсек, бул жөндөн жөн чыкпайт, ал уялган тартынган жерчи. Значит, грамматика боюнча же бир жерде бир сомнение бар. Өзүңөргө ишенбегендик бар. То есть, может, окончанияны точно ушул жерде ушул окончания турат дегидей уверенность жок болгон учурда биз тартынабыз. Туура эмес сүйлөп алсамчы, башкача айтып алсамчы, же шылдың кылып коелу тияк бияк дегендей, бул уялуу тартынуу ошол неуверенностьтен келип чыгат да. Вот неуверенность, неуверенность ошо знаниянын жетишсиздигинен. То есть силер бул жерде бул окончание, бул жерде могу мен предлогду колдоном, бул жерде мындай дегиде уверенность болгондон кийин ал тартынуу уялуу негизи экинчи планга өтөт, потому что силер точно эмне деп жооп бергенди билип тургандан кийин ал жерде уялуу тартынуунун уже в принципе кереги жок болуп калат. Сөздүктөрдү жаттап эле, мисалы үчүн күнүгө 10дон, 15ден, 20дан сөздүктү жаттап орус тилин үйрөнүп кетүүгө болобу деп. Бул прием, бул метод, наверное, англис тилине көбүрөөк жардам берет деп ойлойм. Себеби англисинде бир сөз ошол бойдон эле колдонула берет. Бир аз эле по временам бөлүнүшү мүмкүн, да? Настоящее, прошедшее, там, indefinite tense, ну, в общем. И главное, в русском языке чуть по-другому, орус тилинде башкачараак. Мисалы үчүн, если мы возьмем элементарно слово книга, да, книга деген сөз, мисалы үчүн бул женский род, да, книга женский род, единственное число деп бир мындай жаттап алсак болот. Бирок бул книга деген падежге салынганда они түрдүү түркүн болуп өзгөрөт да. Мисалы үчүн книга, книги, книге, книгу, книгой, о книге, книгами и так далее. То есть бир сөздү жаттаган менен ал сөздүн да переводун билесиңер. То есть однозначно пайдасы бар сөз жаттагандан. Бирок ал сүйлөп кетүүгө дегенде бир аз эме болуп калат, потому что ар бир сөздүн окончаниясы ар түрдүү болуп, падежге салганда, тияка салганда баары башкача болуп өзгөрүп турат. Кайсыл китеп же кандай китеп деген суроонун бул жерде кереги жок, потому что ар кимдин вкусу, каалоосу ар кандай. Кээ бирлерге, например, рассказдар жакса, кээ бирлерге жагат детектив, кээ бирлерге дагы. То есть о вкусах не спорят. Главное, возьмите книгу, которая вам интересна. И полегче. Эгерде уровениңерге жараша алгыла. Жеңилирээк китептерди, эгерде жаңы эле үйрөнүп баштаган болсоңор, сложную психологию алгандын кажети жок, потому что вам это не будет помогать, бул жардам бербейт. Жөнөкөй китептерди алабыз, и главное здесь не прочитать 10, 20, 30 страниц, а прочитать одну страницу и запомнить хотя бы 10 слов. То есть бир эле страницаны 10 жолу кайталагыла, 10 страницаны окуп болгондон көрө. То есть повторение мать учения. Бир страницаны 10 жолу кайталаганда, мисалы үчүн анын ичинде 5ден 10го чейин жаңы сөз болот. Алардын мааниси, колдонулушу, там все можно запомнить. Книгу надо читать как? Один раз вслух, үнүңүздү чыгарып, один раз про себя.
ичүүдөн окуп. Вслух про себя кайталап, иногда погромче читать, громко так-то. Иногда медленно читать. То есть главное не 10 страниц, а главное одну страницу 10 раз. Тил үйрөнүп жаткандар үчүн. А просто чтение книг — это обычное чтение книг. Акцент эмнеден келип чыгат? Акцент дегенди кандай түшүнөбүз? Кээ бир сөздөргө биздин тилибиз келбей калат же башкачараак айтылып калат. Бул себеби орус тилинде бизде жок тыбыштар бар. Мисалы үчүн лдан кийин мягкий знак орус тилинде гана келет. Л, да, например, мальчик. Или тыдан кийин мягкий знак, например, т, делать, делать. Вот такие звуки иногда или үч үнсүз тамга чогуу келген учурлар болот. Вот бизде жок тыбыштар бар болгондуктан ошол сөздү айтылуусунда бизде акцент пайда болот, потому что наш язык не привык произносить такие звуки. Андай тыбыштарды айтууга көнгөн эмес просто. А для этого просто көндүрүү үчүн надо вот это, какое слово вам, допустим, сложно произнести, да? Тотал. Вот это слово надо больше повторять. Хорошо помогут скороговорки. Жаңылмаштар аябай жакшы берет. Себеби ар бир жаңылмач кандайдыр бир тыбыштын айтылуусун башкартат. Выразительное чтение очень хорошо помогает. Стихтерди выразительно окуу тоже очень хорошо помогает.